Assalamu alaikum, hormatly көрерmanдар. Игілік академиясы сіздер менен көрүшүп атканына аябай кубанычта. Бүгүн башынан бери келаткан ийгилик сырларынын дагы бир кезектеги маалымдамасын сиздерге сунуш кылабыз. Алда болсо ийгиликти бизден чочуткан кесепеттүү адаттардын бири биз өзүбүздүн кемчилигибизди билбей жашаганыбыз. Биз кемчиликтүүбүз. Аллах Таала bizdi kemçiliktүү кылып жараткан. Biz периште эмеспиз. Мына ушуну унутпаш керек. Bizde kemçilik кетет. Kemçilik жок болсо билиш керек ки, демек иш туура эмес. Иш туура эмес болду. Эгер туура иш болсо, сөзсүз кемчилиги болот. Эмнеге? Biz kemçiliktүүбүз жана ишибизде кемчиликтүү. Ал кемчиликтерди биз үйрөнүшүбүз керек. Жашоонун негизи маңызы үйрөнүү. Табу, акыйкатты издөө жана табуу. Мына ушул биздин жашоодогу негизги алдыбызга коюлган максат. Биз эгерде кемчиликтүү экенибизди билбесек, ар бир иштен биз ушунчалык идеалдуулукту күтүп отуруп, бир да ишти аягына чыгара албай коебуз. Үй салсак, ал үй ушундай идеалдуу болуш керек ки, ар бир кышы 1 жыл, 2 жыл, 3 жыл бизден убакытты талап кылат. Ар бир иш бизден өмүр бойлукту талап кылат. Жана ошондо биз кайсыдыр бир ийгиликке жетебизби? Жок. Жетпейбиз. Ошондуктан биздин кемчилигибиз бар. Бирок биз кемчиликтүүбүз деп туруп бардык нерсени кемчилик менен жасап коюубу десе, жок, бул башка нерсе. Бул туура эмес, түшүнбөш керек. Биз кемчиликтүүлүгүбүз билишибиз керек, бизден ката кетиши мүмкүн. Биз туура эмес сүйлөп алышыбыз мүмкүн. Biz туура эмес айтып коюшубуз мүмкүн. Biz туура эмес түшүнүп калышыбыз мүмкүн. Biz туура эмес түшүндүрүшүбүз мүмкүн. Мына ушул мүмкүн, ыктымал деген нерсени унутпашыбыз керек. Антпесе өзүбүздү аябай акылдуу сезип алабыз. Бирөө бизге сүйлөсө, андай эмес, мен андай эмесмин. Мен сенин ойлогондой эмесмин. Мен сен айткандай эмесмин. Деп отуруп, бизге Аллах Тааланын жиберип аткан ийгилигин өткөрүп ийебиз. Мен андай эмесмин деп отуруп. Биз ойлонушубуз керек. Мен кемчиликтүүмүн, балким мага көрүнбөй аткандыр. Балким мына нерсени мен аягына чейин изилдеген эместирмин. Балким мына нерсени мен билбеймин. Билбесем керек. Албетте мен билбеймин. Чындап эле, үйрөткүлөчү мага ушуну. Деп биз кемчилигибизди билсек, үйрөнгөнгө, бирөөдөн тажрыйба алганга умтулабыз. Эгерде жок, ким эле бул? Өзү кече мынтип жүргөн. Анан бул каяктан билсин? Мен мындан жакшыраак билем деп отурсак, бизге эч нерсе жукпайт. Мунагу акыл тренингтеринде бир өзгөчөлүк бар. Акылдуулар менен иштеш өтө кыйын. Акылдуулар дегеним ошондой адамдар бар, көп китептерди окуган, өздөрүн акылдуу ойлойт. Алардын айткан сөзү ушул. Мындай духун карасаңыздар, сөзүнүн бардыгында ушул нерсе. Силер билбейсиңер, мен билем муну. Мен муну окугам, мен муну көргөм, мен мунакта, мен мындай, мен. Бардыгы мен. Жарым саатта 30 сүйлөм сүйлөсө, 30 сүйлөмдүн ар бири мен менен башталат. Ушуну кыргызда мен сиген деп айтып коет. Демек, биз кемчиликтүүлүгүбүздү билишибиз керек. Бул деген сөз, балким, ооба, мен түшүнбөй калышым мүмкүн. Балким, ооба, мен көрбөй калышым мүмкүн. Балким, ооба, мен билбей калышым мүмкүн. Окубай калышым мүмкүн. Барбай калышым мүмкүн. Туура эмес айтып коюшум мүмкүн. Бардыгы мүмкүн, ыктымал десек, биздин үйрөнүүгө, тажрыйба алууга эшигибиз ачылат. Эшик ачылдыбы? Ийгилик келет бизге, туугандар. Ийгилик келет бизге. Ошондуктан ийгиликти бизден качырган негизги кесепеттүү адаттардын бири бул менсинүү. Мен баарын билем, мен кемчилигим жок. Дээрлик кемчилигим жок дегендей. Өзгөчө бүгүнкү күндө мына интернет айдыңында өтө акылдуулар көбөйүп кетти. Жана алар бизди ушунчалык бир образга киргизип койду. Бүгүнкү күндө 2-3 ролик көрүп алганда элге тренерим деп чыга баштады. Мен билем, мен үйрөтөм силерди. Ошондуктан бул өтө олуттуу маселе. Аны үчүн жок дегенде бизде моралдык да укук болуш керек. Курак, үй-бүлө, социалдык статус, билим, тажрыйба, мына ошонун бардыгы анан балким кайсыдыр бир нерсени мен мынча жерин билсем керек дегенге укук берем.
ушундай.